Украина Беларуска ракеталык сокку урушу мүмкүн. Лукашенко Путинден С-400 сурады. Украина Беларуска эскертүү иретинде ракеталык сокку урушу ыктымал. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов Украина 24 телеканалында билдиргенин Спутник Беларусь жазды. Биздин аскерлер өлкөдөгү болгон техника ресурстарды пайдаланып жок кылып жатат. Башкы командачы кандай чечим чыгарса ошону аткарабыз деген Данилов. Ал арада АКШнын коргоо министрлиги Беларусь аскерлеринин Украинага кире турганына эч кандай далил көрбөгөнүн брифингде билдирген. Беларустун аскерлеринин Украинага кирери боюнча ырастама жок. Биз эч кандай белгини көрө алган жокпуз деген Пентагон башчысы. Ошол эле учурда Беларустун президенти Александр Лукашенко РФ башчысы Владимир Путинден 2 С-400 комплексин сураганы маалым болду. Анын бири Беларустун аймагындагы Гомель облусунда жайгашкан, экинчиси мамлекет башчынын планы боюнча Минсктин үстүнө батыш жагына жайгашуусу керектиги айтылды. Булак Медиаплов, Чекитай Азия. Токторбаев Мадумаровка: сиздин образыңыз кой терисин жамынган карышкырдай. Парламенттин 2-марттагы жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровка нааразы болду. Себеби Мадумаров өткөн аптада Токторбаевдин дарегине сын айткан. Адахан мырза өзүн бийик тутуп, өзү жөнүндө аябай бийик ойдо. Бирок ал биздин катарыбыздагы депутаттардын эле бири. Мен катуу айтсам кечирим сурайм, сиздин образыңыз кой терисин жамынган карышкырдай, деди Жеңишбек Токторбаев. Парламент төрагасы Талантбек Мамытов башка депутаттардын атын атап, ага шек келтирүүгө болбой турганын эскертти. Эл өкүлү Исхак Масалиев кесиптештерин сабырдуулукка чакырып, парламенттин залында ар кандай сөздөр айтылаарын, мыйзам долбоорлору каралып жатканда талаш болору нормалдуу нерсе экенин эскертти. Ыйман Нуру фракциясынын депутаты Нуржигит Кадырбеков кесиптештерин ынтымактуу болууга чакырып, башканын адебин оңдойм деп өзүнүн адебин бузуп алуудан карманууну өтүндү. Булак Марал ФМ, Чекиткейжи. Мерим Жуманазарова күрөш боюнча дүйнөлүк рейтингдин 1-сабына көтөрүлдү. Кыргызстандык Түркияда өткөн эл аралык турнирде 6400 упай топтоду. Кыргызстандык чемпион Мерим Жуманазарова эл аралык күрөш федерациясынын версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 1-орунга көтөрүлдү. Бул тууралуу UVV сайтында айтылат. Түркияда өткөн эл аралык Ясар Дого, Вехпи Эмре жана Хамид Каплан турниринде күмүш байгеге ээ болгон кыргызстандык кыз 6400 упай топтоп лидерликти камсыздады. Буга чейин Жуманазарова дүйнөлүк рейтингде 2-орунда турган. Булак Веси, Чекиткейжи. Бүгүн Украина менен Орусиянын сүйлөшүүсү уланат. 2 күн мурун Беларусь-Украин чек ара аймагында өткөн Украина менен Орусиянын делегацияларынын 5 сааттык сүйлөшүүнөн жыйынтык чыкпагандыктан экинчи тур үчүн кайрадан жолугушуу чечими кабыл алынды. Чет элдик ЖМКнын маалыматтарына караганда, экинчи жыйын бүгүн болот. Бүгүнкү жолугушуусу Беларусь-Польша чек арасында өтөрү белгилүү болду. Бул сүйлөшүүлөрдөгү алгачкы талаптары айтыла баштады. Украинанын талабы: бардык Россия күчтөрү чыгып кетиши керек. Украинанын президенти Зеленскийдин кеңсесинин билдирүүсүнө ылайык, Киев бардык орус аскерлерин Украинадан, анын ичинде Крымдан жана Донбасстан чыгарып кетүүнү талап кылды. Кремлдин талаптар ачык айтылбайт, деди. Кремлдин алдын ала тараткан билдирүүдө делегациялардын талаптары жана позициялары айтылбайт деп жазылган. Булак апта, Чекиткейжи. Зеленскийдин бункериндеги сүрөтү. Украина президенти Владимир Зеленский Киевде өзүнүн коргонуучу бункеринде иш алып барууда. Бул тууралуу CNN агенттигинин журналисти билдирди. Журналист Владимир Зеленский менен жолугушуп, андан интервью алган. Буга чейин Зеленский Украинадагы кырдаал боюнча Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө кайрылуу жасап, Украинага колдоо керектигин билдирген. Булак Медиа Центр, Чекиткейжи. Сергей Шойгу: Украинадагы аскердик операция максатка жетмейинче улана берет. Орус армиясы Украинадагы атайын аскердик операциясын алдыга коюлган максаттар ишке ашмайынча улантат. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Шойгу берген маалыматка караганда, операция аскердик кошундарга өзгөчө тактыктагы куралдар менен гана жүргүзүлүп жатат. Орус армиясынын Украинаны басып алуу ниети жок. Жарандардын өмүрүн жана коопсуздугун коргоо үчүн бардык чаралар көрүлөт. Шойгу ошондой эле август айында армия 2022 форумунун жүрүшүндө антифашисттик конгресс өтөрүн маалымдап, орус армиясынын башкы милдети
Орусияны батыштан келген аскерди коркунучтан коргоо экенин кошумчалады. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Орусия Украинанын 1300дөн ашуун аскердик объектисин жок кылганын маалымдады. Орусиянын куралдуу күчтөрү 6 күндүк чабуулдарынын жүрүшүндө Украинанын 1325 аскердик объектисин иштен чыгарганын билдирди. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков Москвадагы атайын брифингде маалымдады. Ал мындан сырткары Украинанын 395 танк жана башка чопкутталган аскердик техникасы, 59 ракета атуучу системасы, 179 тала артиллериясы жана минометтору жок кылынганын кабарлады. Игорь Коношенков азыркы позицияларда орус армиясы Украина аскерлеринин Азов деңизине чыгуу жолун бууганын, Луганскдагы жоокерлер 61 чакырым Украинанын аймагына сүрүп киришкенин кошумчалады. Украинанын коргоо министрлиги болсо 1-мартка карата алар Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн 29 учагы, 29 тик учагы, 198 танкы, 846 чопкутталган транспорты, 305 автоунаасы, 74 замбиреги, 1 бук зениттик ракеталык комплекси, 77 артиллериялык системасы, 24 ракета атуучу системасы, 60 цистернасы, 3 учуучу аппараты, 2 аскердик кемеси, 7 реактивдүү абадан коргонуу системалык каражаты жок кылынганын билдирүүдө. Украинанын коргоо министрлиги Орусиянын армиясынын жоготуулары 1-мартка карата 5710 жоокерди түзөөрүн маалымдоодо. Бул категориянын ичинде өлгөндөр, жок кылынгандар, колго түшкөндөр, жарадарлар кошо саналат. Орусия өлгөн же жаратылган аскерлери бар экенин мойнуна алганы менен алардын санын айта элек. Булак Азаттык чекит.org. Орусия күчтөрү Киевде телемунарага сокку урду. Орусиянын аба күчтөрү Украинанын Киев шаарындагы телемунарага сокку урду. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министрлиги кабарлады. Атылган октор теле берүү сигналдарын жөнөтүүчү аппаратка тийди, телеканалдар иштебей калды. Жакын арада резервдик каналдар аркылуу берилери айтылды. Киевдин 385 метрлик бийиктикке ээ телемунарасы 110 радиуска чейин телесигнал таратат. Мында теле жана радио берүүлөрдөн сырткары башка байланыш каражаттары, анын ичинде полиция кызматынын жана энергетикалык кызматтардын байланыштары да тейлөнчү. Орусия 24 февралда Украинага басып кирди. 6 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоону жана бомбалоону улантууда. Эң катуу чабуул Киевге жасалууда. 1-мартта орус аскерлеринин чабуулунун 2-толкуну башталды. Коңшу өлкөлөргө кирген украиналык качкындар. Орусиянын чабуулу 1 миллиондон ашык украиналыктарды үй-жайын таштап качууга аргасыз кылды. Бул карта коңшу өлкөлөргө өткөн качкындардын болжолдуу санын чагылдырат. Булак Азаттык чекит.org.